Амансыздарбы урматтуу мекендештер, биздин агенттик аркылуу 6% менен семейный ипотека алган кардарларыбыз үйүнө көчүп келип жашап атышат. Өзүңүздөр билесиздер, мен Москвада, башка шаарларда болуп, убактым болуп ушул жака келгенге бүгүн мына убакыт сааты чыккан экен, келдим. Бул квартираны сиздерге мен азыр тааныштырып берейин. Кеттик анда. Бул кухнясы где-то 11 квадрат метр. Азыр кардарлар менен сүйлөшсөм, бул квартиранын ремонту жок алышкан. Ремонтун полностью өзү кылыптыр, өз колу менен кылыптыр. Бул квартираны сатып алган бала өзү ремонт кылып иштейт квартираларды. Бардыгын сонун кылып жасашыптыр. Бир нече мебелдерибизди бүгүн келип өлчөп кетти дейт. Даяр боло элек дейт. Анан кийин все равно мен ушул районго келген элем бүгүн. Бул жакта аябай көп новостройка жүрүп атат. Ушул районго келгеним үчүн кирип тартып кетейин дедим. Дагы бир нерсени айта кетиш керек. Кардарларыма ушунчалык ыраазымын. Кайсы бир убакта болбосун, мен келем десем кубанып, дасторконун жайып ар дайым күтүп алышат. Кеттик, анда коридорун көрсөтөйүн сиздерге. Бул болсо коридору. Кандай сонун, өздөрүнө ылайык кылып, сонун кылып, кардарларыбыз үйүн ремонт кылып алган экен. Бул дагы мени аябай кубандырат. Абыр аябай сонун, өзүңүздөр көрүп тургандай. Мен болсо сиздердин ар бириңиздерге ушундай квартиралар буйрсун демекчимин. Караңыздар, сонун кылып өздөрү каалагандай кылып ремонт кылышыптыр. Өздөрүнүн вкусуна карап кылышыптыр. Бул жерлерин караңыздар, кандай сонун. Бардыгы гүлдөрү. Адам иштен чарчап келгенде чындап эс ала турган квартира кылып жасашыптыр. Бул зал экен. Кеттик дагы дальше. Бул болсо спальня экен. Капелдери прям аябай сонун. Эки жагы башкача кылып сонун кылып жасашыптыр. Эгер ремонт жасатам десеңиздер, мага жазсаңыздар, мен сиздерге номерин берем. Ушундай ремонт керек болсо жазыңыздар. Бул болсо кладовкасы. Бул болсо фраза айтпасам да көрүнүп турат. Караңыздарчы, балдарына аябай сонун комната кылып жасап берипти. Мебелдер дагы балдарга ылайыкташтырып жасалыптыр. 6%тен семейный ипотека менен жаңы курулуп аткан домдордон ремонту жок үй алгыңыз келип кеткен болсо керек, сиздердин дагы себеби ремонтту өзүң каалагандай кылганга эмне жетсин. Себеби новостройкада застройщик кылып берген ремонт менен буну салыштырыш мүмкүн эмес. Кардарыбыздын эң чоң уулу азыр жумушта экен. Эжекебиз эч качан мага жок дебей, вторичкадан 3 квартира алдыңыз биздин компания аркылуу. Анан бул квартирасына дагы бүгүн ошол Хилмашка келип калдым эле. Бир ооз сөзүмө макул жок дебей үйгө келип, мен менен чогуу бүгүн азыр болсо ушул квартираны эң чоң уулуну алып берген. Бул квартира курулуп бүтө электе алган бул квартираны.
күчтүү. Канча ай күттүңүздөр? 1 yil kutdik. 1 жыл күттүңүздөр. 1 yil kutdik. Keyin 1 yildan biz zaryadniy to'ladik-da, hali bitmagan nimalar. To'ladik. 1 yil kutdik. Ровно 1 yil degdi. 1 yilda berdi, ключи berdi. Biz chornaboy olgan edik. O'g'lim o'zi remont qildi. Men aytib otam, shunday remontni qalasanglar menga yozg'ila debchi. Balangizning nomerini beraman debchi. Bu o'zi ishlaydi-da. O'zi buni o'zi buni kvartirasi bor edi, u Ximashda olib bergan edingiz-ku. Olib bergan edik. Undan kvartirasi uniki ham juda chiroyli, 2 xonali, chiroyli kvartirasi bor. Buni просто оборот uchun o'zi ishladi bu yerda. Polni ko'tarib buni ichida ishladi. Keyinsiga shu yerdan bitta nima оборот qilasan dedim, shu nimani olgin bitta 1 yil ushlab tursang, ana topshirasan, ustiga 1 million qoladimi, 500 ming qoladimi, u ham senga plyus haligi deb просто maslahat berdim. Hazildan keyin olindi shu. 1 yildan keyin endi ключini olgandan keyin shuni sotmoqchi edi. Keyin yo'q, bu o'ziga yoqib qoldi, ma'qul keldi. Keyin men buni sotaman, buni o'zimga qoladi deb, keyin buni remont qildi. Qancha kvadrat Keyin metr? qo'shib kvartirasiga ham qiziqmadim. Nigina 60 nechimi? 69mi, 68mi shunaqa kvadrat metr. Shuni kecha bildim men. Shuni necha kvadrat metrligini. Kecha. Qanchaga oldilar bu kvartirani? Men esimda bor. Siz bilasizmi? Men bilishimcha qanchaga oldi? Примерно 8 million bo'luvdi. Hozir biz 4 millionini berdik-a? 4 million, 4 million 600 qolibdi. Qashda 4 million 400 bo'lgan-a bu. Yo'q, unaqa emas edi. Olganmi? Yo'q, 7 millionga yaqinmi? Men 8 million. Bu kvartiraning bahasi 6 million 100 dollar. Bez remont, o'zlari remont qilib oladigan bo'lgan. Etajni o'zlari tanlashgan bu kvartirani. Etajni ikkinchi qavatda joylashgan. Hozir bo'lsa ipoteka bizga 5%dan tushgan. 5,5-6ga жетпеген процент менен алышкан. Айына төлөмү канчадан төлөп атасың Нигина? 27.100. 27.100дөн. Биздин компанияга өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Kompaniyaga tilagimiz yaxshi tilaylarman. Alloh o'zi loyim bularni asrasin. Yana bundan-da uzoq ko'pchilikka bular yordam tegdi. Alloh o'zi bularni qo'llab-quvvatlasin. Kelajakda yana ishlari oldinga qarab ketsin. Bizga o'xshaganlarga mana shunday yordam qo'lini cho'zgan mana shu Samaraga, uni kompaniyasiga hammasiga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Samara ijani ham iloyim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Bolalarini boshiga, oilasini boshiga tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Alloh o'zi yordam berib qo'ysin bularga. Rahmat. Shu bularni hammasi Alloh taolodan deb o'ylayman endi. Prosta bu Samaraxonni sababchi qilib, mana shunday bizga o'xshagan mana shu musofirlikda yurgan bizlarga necha yildan, 25 yil, 26 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, biz bitta xonachada 10 kishi xizmat qilib ham yashab kelgan vaqtlarimiz bo'ldi. Mana Allohga shukr, Alloh shunday insonlarni sababchi qilib, mana shunaqa endi katta keng xonalarga mana nasib qildi. Hammaga nasib qilsin. Tilagim hammani niyatiga yetkazirsin. Alloh taolo mana shunday insonlarni sababchi qilib qo'yib, hammaga yordam tegsin iloyim. Bu hammasi Allohdan deb o'ylayman. Allohga ming qalla shukr, yetkazganiga shukr. Hech kimni shu musofir yurtda xo'rizor qilmasin. Hech kimga alik qilmasin. Hammaga iloyim yaxshi mana shunaqa uylar nasib qilsin. Tilagim shu hammaga. Ayniqsa musofir yurtda yurgan mana shu musulmonlarga. Opa, singillarga, aka-ukalarga, hammaga iloyim tilagim shu. Hammaga nasib qilsin. Hammani ko'nglida uyi, ko'chada hech kim qolmasin, hech kim xorizor bo'lmasin.
Yerде köp yıl yürüdüm, köp odamlarni ko'rdim. Ko'pchilikni ko'rdim. Hammaga iloyim yaxshilik bilan Alloh o'zi yaxshi nazari bilan tashlagan bo'lsin. Mayli. Samara ejaga ham sog'lik, salomatlik. Неме кардарларым мага чалып, байланышып, телефондо сүйлөшкөндө ошо 3 жылым бар дейт бир эжечи. Ушул күнгө чейин ушу балдарымды катта кылам, окутам балдарымды деп эч акча чогултуп үй ала албадым деп ушундай дейт. Анан айттым ошо баягы убакты сааты келип Алладан сурай бериң дедим да, болот Кудай буюрса, сурай бериң баары бир күн ишке ашат. Эми балдарым чоңоюп, мына окуп, иштеп калышты дейт. Ошол сыңары баягы адам менен сүйлөшсөң, анын ичиндеги сөзүн уксаң, колуңан келип турса эмнеге жардам бербейсиң? Сөзсүз жардам беребиз. Биздин агенттик ар дайым биздин мекендештер үчүн жакшы кызмат кылганга аракет кылып келет. Андыктан үй алат элем, новостройкадан семейный ипотека менен алам, ошого шартым туура келет десеңиздер, анда биздин агенттикке кайрылсаңыздар, буюрса жардам көрсөтөбүз. Новостройкадан семейный ипотека менен 6%дан өзүңүздөр каалаган жерден үй алам десеңиздер, биздин агенттикке келиңиздер. Биз сиздерге кубана жардам көрсөтөбүз. Мындайда менде ушундай бир принцип бар. Кардар үй алгандан кийин мага чын жүрөгүнөн ыраазы болуш керек дегенчи. Чтобы алган квартирасын, местоположениясы, ушундай бир моменттерге аябай катуу көңүл бөлөм. Андыктан чын эле ошол сизге алган квартираңыз пайдасын тийгизсе, выгодно болсо, үй алгандан кийин мага чоң ыраазычылыктарыңызды айта турган болсоңуз, анда мен сизге сиз каалаган жерден үй алып бергенге даярмын. Ал эми определенный застройщиктер менен келишим түзүп алып, сизди кыйнап, чеке бир жерлерден үй алып бербеймин. Андай моменттер болсо мага кайрылбай эле койсоңуздар болот. Вторичкадан өзүңүздөр билгендей, биздин көптөгөн мекендештерибиз ар жума сайын жок дегенде 5-4 кардарыбызды турак жайлуу кылып келебиз. Ал эми новостройкада ушундай бир өзүмдүн принциптеримди көбүрөөк колдонгонум үчүн новостройкадан үй алгандардын саны чындыгында аз. Ал эми бүгүндөн баштап новостройка менен аябай жакшы иштейин деген бир пландарды түздүм. Андыктан семейный ипотекага үй алам десеңиздер, бизге келиңиздер.